Биз баарыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул данакерлик. Казакстан менен Кыргызстан оор жүк ташуучу унааларды чек арадан өткөрүү маселесин талкуулады. Бул тууралуу Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушуудан кийин премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында Казакстан аркылуу 3-өлкөгө жүк ташуучуларды жөнөкөйлөштүрүү макулдашылды. Жүк алып өтүү маселесин тыкат карадык. Каркыра өткөрүү бекети аркылуу унаа жана товарларды өткөзүү сүйлөшүлдү. Эмки жылы кичи капкан ачабыз. Чолпон ата Алматы жолунун курулушу дагы бир катар долбоорлор талкууланды, деди Абылгазиев. Белгилей кетсек, Казакстан Кыргызстандан барган оор жүк ташуучу унааларга бөгөт коюп, бир нече жолу чек арасына киргизбей койгон. Мас айдоочу коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплексти сүзүп кетүүгө аракет кылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Бүгүн 12 июлда болжол менен саат 14 чамасында айланма жолдун 26-чакырымында белгисиз айдоочу жабдыктын түркүгүн сүзүүгө аракет кылган. Андан кийин айдоочу Форд Сьерра үлгүсүндөгү унаа менен качып кеткен. Кийинчерээк Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1989 туулган тургун кармалган. Ал унааны айдоочулук күбөлүксүз мас абалда башкарып жүргөн. Автоунаа айып короого киргизилип, айдоочуга жол эрежесин бузуу тууралуу протокол түзүлдү. Ал эми чогулган материалдар Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жөнөтүлдү. 11 июлда Лейлек районунун Исфана шаарында үйүндө баңгизат өсүмдүктөрүн өстүргөндөр кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам иликтөөсүнүн иштеринин натыйжасында Исфана шаарында жашаган 67 жаштагы жана 58 жаштагы тургундар үйлөрүнүн короосунда апийим өстүрүп жатканы такталган. Аларды жулуп, таразага тартканда жалпы салмагы 50 килограммга жакын болгон. Бул факт Лейлек райондук ички иштер башкармалыгына катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстанда медиаторлор иштеп баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй данакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатып алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй бүлөлүк медиация жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт, эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.